Бишкек ТЭЦиндеги авариядан кийин түзүлгөн депутаттык комиссия эртең корутундусун чыгаруу алдында турат. Бир канча чоң чиновниктердин камалышына алып келген ТЭЦтеги коррупцияны ачыктоодо депутаттык комиссиянын салымы чоң экендигин айтпай кетсек болбос. Корутундусу созулуп кеткен депутаттык комиссияда учурда ТЭЦтеги аварияга жана аны модернизациялоого тиешеси бар делген адамдардын фамилияларын жазуу боюнча талаш болуп жаткандыгы белгилүү болду. Фамилиялар боюнча мен айттым, ачык айкын эле фамилиялар албетте корутундо жазылыш керек. Укук коргоо органдары албетте аны текшериш керек. Анан сот системасы күнөөлүү эмес деген бериш керек. Бирок фамилиялар боюнча мен жана менин коллегаларым көбү ошого туруктуу туруп берип атабыз. Ошо фамилиялардын баары аталыш керек деген. Кимдер бар? Эми экс-премьер-министрлер бар, министрлер бар, ошол убакта вице-премьерлер бар. Энерго холдингдин жетекчилери бар, НЭСКтин электростанциянын жетекчилери бар. Анын баардын өзүнүн багытында иш алып барганы боюнча жоопкерчиликке тартылыш керек деген маселе бар. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев комиссиянын корутундусунда ТЭЦтеги авария боюнча саясий баа берилерин, ал эми калган иш укук коргоо органдарында экендигин айтат. Жогорку кеңеш бирдеме алданбаш керек, жогорку кеңеш паланчаны камат, күчүнү камат деп буйрук бере албайт, ал туура эмес болот. Биз жалпы саясий баа берип туруп, анан кайсы багытта караш керек деп тийиштүү органдарга, ошол эле прокурорго, ошол эле башкы прокурорго, ошол эле коопсуздук кызматка, коррупцияга каршы күрөш кызматына тапшырма беребиз. Алар өзүнүн укугун пайдаланып, милдетин аткарып, иш чараны жүргүзүш керек. Кайсы күнү чыгып калат ошондо? Корутунду качан чыгат? Билбейм, бүгүн 1-2 күндө чыгат. ТЭЦтеги авариядан кийин электр станциялар ишканасынын Энерго холдингдин жетекчилери, орун басарлары, мурдагы жетекчилери камакка алынып, айрымдары азыр сурак берүүдө. Депутат Алмаз Токторов камакта жаткандар чабактар гана экендигин, үлкөндөргө бийликтин укуруга али жете электигин Марал радиосунун эфиринде айтты. Булар азыркылар, булар майдарактар. Эми чыга турган. Азыркылар майдалар деп атат. Булар майда. Эми азыр жетеби, алты булар как исполнительге деп атат да. Биздин корутундуда фамилиялар біз азыр мына Акыл Жекшенович айтып кетти, эгерде фамилиялар жазылбаса кол койбойм деп кетти. Мен да кол койбойм. Ошон үчүн фамилиялар сөзсүз жазылат. Азыр ошол эле талаш болуп атат. Тиги ал кезде премьер-министр болсо түшүнүктүү эле эмеспи деген суроо айтылып атат да. Биз айттык, жок, ал кезде премьер-министр фамилиясы мындай. 4 айдан бери элдин көңүл чордонунда туруп, $600 аттиш, $300,000 лифтке окшогон асмандан алынган баалар менен ооз ачырган ТЭЦти модернизациялоого депутаттык комиссиянын корутундусу кандай болот? Эртең белгилүү болмокчу.